Мына Дунганда улак ойнойт да. Балдардын көбүлү ат менен чоңойгон балдар. Ат Марадона 5 жаш. Камил Эрса оюнга баруу үчүн өзүнүн атайын формасын даярдап жаткан учуру. Ал улуту боюнча Дунган, Ысык Ата районунун Кең Булуң айылында туулуп өскөн. Кыргыздын улуттук оюну болгон аламан көкбөрүнү 12 жашынан тарта ойноп келет. Атасы да өз убагында улак тартып жүргөндүгүн айтат. Это решили мы все вместе в команде. Биз мына ушундай кызыл өңдөгө формаларды тиктирдик. Мен 9 номурун тандап алдым. Негизи көкбөрү бул чыныгы мырзалардын оюну деп эсептейм. Атка минген сайын өзүмө күч топтойм. У меня я выбрал себе 9 номер. Все дали команды, каждый себе по номерам взяли. Эмечи доңа балдар ынтыкмак бар. Аябет жакшы экен. Кудайга шүкүр. Главный ынтыкмак болсун балдарныки. Иманжан Абдулаев 23 жашта. Ал бала кезинен тарта жылкыга жакын өскөн. Анын атасы айылдагы алдыңкы улакчылардын бири болгон. Азыр ал атасынын жолун улап, көкбөрү менен алектенип келет. Иманжан мектепти орус тилинде окуп аяктаган. Ал эми кыргыз тилин болсо дал ушул улак тартып жүрүп үйрөнгөнүн белгиледи. Атам мурун улакчы болчу. Атамдын аркасынан эле дайыма постоянно артында улак болуп атканда кичинекей кезинде жөө эле чуркап жүрчүбүз. Анан акырында чоңоюп кызып кеттик да ошентип. Ат алып. Бул атымдын аты Тайсын. Муну 3 жашында алгам. Азыр буга деген 4 жаш болду, буйруса. Анан ат өзүмө жаман жагып жүрдү. Аны ала албай, ээси сатпай арамдап сатып алгам. Ысык Ата районунун Кең Булуң айылында жалпысынан 15 улуттун өкүлү жашайт. Анын ичинен 65%ын Дунгандар түссө, калганын кыргыз, орус, уйгур жана башка улуттар. Ары кошкон Дунганы бар, уйгуру бар, өзбеги бар, немиси бар, орусу бар, ар кандай бар. Түтүн болуп эсептеп келгенде Чолпон айылында эле 800 бирдеме болчу да былтыр эле. Андан кийин деле кошулду го. Айылдын аксакалы Рахим Таштановдун айтымында бул спорт улуттар арасында болгон ынтымакты дагы да бекемдеп жатат. Анткени көкбөрү бул командалык оюн. Эми бизге ушундай көп улуттуу айылга эң биринчи ийгилик бул ынтымак. Ынтымак, анан кийин ушу жаштарга чоң рахмат ушу инициатива көтөрүп, ынтымак деген жаштар уюмун ачып, мынакей ар бир оюндарга катышып, Дунгандарды аралаштырып, уйгурлардын аралаштырып, ошо ынтымакка чакырып, ошонун үстүндө иштеп атабыз да. Кең Булуң командасынын чабуулчусу Хамид 10 жылдан бери улак тартып келет. Ал буга чейин көкбөрүнү Чүй, Ысык көл облустунун айылдарына чейин барып ойноп келген. Мени биринчи көргөндө таң калуу менен карашат дейт ал. Биринчи мына ынтымак да
мына Көлдө дос бар, Нарында дос бар, мына барын улакчы достор мына таанышайбыз. Да, удивляется. Мына Дунганда улак ойнойт да. Бул командада азыркы тапта 20 улакчы жигиттер бар. Алардын ичинен 6 Дунган Улутундагылар. Жакында эле оюнчуларга көкбөрү боюнча таймаштарды өткөрүү үчүн атайын айылдан жер бөлүнүп берилген. Мындай мүмкүнчүлүк кең булумдук чабандестерди мындан ары өнүгүүсүнө шарт түзөт. Балдардын көбүлү ат менен чоңойгон балдар. Баарыбыз эле бир көчөдө чоңоюп, бир эле ат минип чоңойгонбуз. Баарыбыз бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз. Ушу тайгазанды балдар менен, ушу улактаткан балдар менен жасадык. Бу жерде мынакей тайгазаныбыз. Атайын именно ушу азыр баары эле тайгазанга ойноп атат. Баарыбыз ушуга ойнойлу деп ушу баштады салдык да, ушу менен ачылышын кылдык. Мына азыр оюн талаасында Кең Булуң айылынын көкбөрүчүлөрү чогулуп отурат. Алдыңкы мүнөттөрдө кызуу оюн көрсөтөт деген ойдобуз. Бир жума, бир жол, 2 жол ушунда ойноп атабыз. Жакшы эле, баарын жакшы эле. Атым Марадона, 5 жаш. Бирок жакшы чуркайт. Топко жакшы кирет. Учурда бул арулуктан куралган команда жергиликтүү деңгээлде гана оюн көргөзүп келет. Бирок алдыда балбан билек көкбөрүчүлөрдүн жогорку лигада ойноо, Кыргызстандын чемпиону болуу сындуу аруу тилектери бар. Ал үчүн талыкпас мээне такшалткан тажрыйба. Негизгиси оюнда оттой күйүп жанган калуу керек дейт каармандарыбыз. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, NewTV.